Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кайненесин жолдо бычактап салган жаран кармалды. Эртек тийип кетти, эртек тийгенин себеби боюнда бар болот. Бир нерсени жарнамалап атып, бир чоңураак хитке туш болуп калдым. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кайненесин жолдо бычактап салган жаран кармалды. Севастополдо мурунку кайненесин жолдо бычактап салган жаран кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык аял 4 жаштагы небереси менен дүкөндөн чыгып баратканда көчөдө бычактап, анын кекиртегин кесип салган. Кол салган адам окуянын күбөлөр тарабынан кырмалып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Тез жардам кызматкерлери келгенге чейин окуянын күбөлөрү жабырлануучуга жардам берүүгө аракет кылышкан, бирок ал көп кан жоготкондуктан каза болуп калган. Адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Telegram каналдары билдиргендей, кармалган адам 46 жашта. Ал аялды бир нече жолу бычактаган. Алып баруучу түз эфирде отурган Израиль Иранын мамлекеттик телеканалын жардырды. Израилдин ракетасы Иранын мамлекеттик телеканалына тийди. Бул учурда алып баруучу түз эфирде Израилдин соккулары туурасында айтып берип жаткан. Убактыга жараша ал аман калды, бирок программа үзгүлтүккө учурады. Чет элдик басылмалар Иран Израилдин телеканалдарында кызмат кылгандарды эвакуациялоону эскерткенин жазышууда. Анткени алар жооп иретинде телеканалдарды талкалай тургандыгын айтты. Ошондой эле Иран Израилдин Днейбрак шаарындагы аскердик объектилерге сокку ура тургандыгын билдирди. Мирбек Атабеков элден кечирим сурады. Белгилүүчү Мирбек Атабеков акыркы концерттин биринде сахнага чыгып, элден кечирим сурады. Кечирип койгулачы мени, деди ал сахнада. Бул билдирүү анын жакында коомчулукта кызуу талкуу жараткан феминизм тууралуу айткандарынан кийин деп айрымдар кеп салышууда. Эми WhatsApp тиркемесине жарнама жана акча табуу мүмкүнчүлүгү кошулат. Мета компаниясына таандык WhatsApp мессенджеринде жарнама жана каналдарды монетизациялоо мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Бул тууралуу тиркеменин расмий сайтында жарыяланды. Биз каналдардын админдерине, уюмдарга жана компанияларга WhatsApp аркылуу өнүгүүгө жардам берүүнү каалайбыз. Бул үчүн жаңы функцияларды иштеп чыктык. Каналдарга ай сайын төлөнүүчү жазылуу мүмкүнчүлүгү кошулат. Колдонуучулар сүйүктүү каналдарына жазылып, алардын авторларын колдоп, эксклюзивдүү жаңыртууларды ала алышат деп жазылат билдирүүдө. Мындан тышкары тиркеменин статус тармагына жарнама жайгаштыруу жана каналдарды илгеритүү функциясы ишке киргизилет. WhatsApp буга чейин узак убакытка чейин эң популярдуу жарнамасы жок мессенджерлердин бири болуп келген. Бирок жаңы функциялардын алгагында эми жарнамалар кошулат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетти. Ошонго алайын. Мындан алдында ошончо жардам берип келдиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо дагы аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Атамдай болгон киши 3-чү аялы кылгысы келген. Анжелика баарын ачыктады. Ырчы Анжелика Кайратовна Сокол медиа жаратылышта аттуу берүүнүн каарманы болуп, жүрөгүнүн түпкүрүндөгү сырларын, тагдырындагы оор сыноолорду жана бактылуу учурларын бөлүштү. Мага карата кол салууларда, дуба окутуп коюу сыяктуу түшүнүксүз кырдаалдар да көп болду. Бирок мен жүрөгүмдө дайыма жакшылыкты гана сактап, эч кимге жамандык каалабаган адаммын. Ар бир нерсенин түпкү себеби болот, аны да түшүнүп жашоону уланта берем. Адам баласы башынан кандай сыноо өтсө да, ал аны күчтүү кылып чыныгы бакытка жетелейт экен. Азыр жан дүйнөм тынч, жүрөгүм толук, жан жарымды жолуктургам, кыздарымдын ийгиликтерин, алардын өсүп, калыптанып жатканын көрүп, чыныгы бактылуулукту сезип жаткан учурум деп ой бөлүштү Анжелика.
Садыр Жапаров Астанага барды. Борбор Азия Кытай экинчи саммитине катышуу үчүн Казакстандын Астана шаарына барды. Бул тууралуу казак ЖМКлар жазды. Кечээ 16-июнда президенттин администрациясынан тышкы саясат бөлүм башчысы Сагынбек Абдумуталип, Садыр Жапаров 17-июнда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин чакыруусу боюнча Борбор Азия Кытай экинчи саммитинин ишине катышуу үчүн Астана шаарына иш сапар менен бара турганын билдирген. Саммитке Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары, ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасынын катышуусу күтүлөт. Иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен да жолугушуу өткөрөт. Орузайым Нарматова турмушка чыга турганын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орузайым Нарматова жакында турмушка чыкканга даярданып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Орузайым Нарматова 2021 жылы жогорку кеңештин чакырылышында Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болуп шайланып, бирок ноябрда мандатынан ажыратылган. УШКнын чечимине УКМК менен Билим берүү министрлигинен Нарматова Жалал-Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алынып, жогорку билим тууралуу диплом алгандыгы тууралуу документтер негиз болгон. Нарматова 2014-2017 жылдары Садыр Жапаровдун колдоочусу болгондугу менен белгилүү болгон. 2017 жылы Мекенчил партиясында пикир келишпестиктер башталганда ал лидери Адаган Мадумаров болгон Бүтүн Кыргызстан партиясына өткөн. Кыргыз блогер жигиттер кыргыз алсыз кызды кайра жамандап атып, маданиятсыз, имансыз деп атып, түрмөгө 2-3 күн болсо да каматып салышты да. Бул эмне деген шундук. Анан маданият жөнүндө, иман жөнүндө кимдер сүйлөп атат деп ойлойсуңар? Башка тилче сүйлөп алып, башка тилде сүйлөшүп, кыргыздарга кыргыз маданиятты үйрөтүп атышат да. Мындайда башка тил менен эмнеге сүйлөшөт вообще? Ошо кошуналарыбыз башка мамлекет же башка улуттарга биздин кыргызыбызды мындай салып бергендей эле мага мындай мамиле болуп атат да. Биздин кыздар кыргыз кыздардан жиңаляч, имансыз деп башка элге таратып эмне кереги бар? Кыргыз тилди билишпесе, бул деген маданиятсыз дагы, бул деген билимсиз дагы, бул да безграмотность дагы да, менин оюмчачы. Негизи эле маданиятты мындай философтор деле окуп көрсөңөр, бул деген эне тилден башталат. Жиңалат көтөндөн башталбайт, могул тилден башталат. Сыйлоодон башталат. Эне тилди сыйлоодон болуп анан кыргыз маданият жөнүндө сүйлөсө жарашат да. Мындай бирөөнүн башындагы чөптү көрүп, өзүнүн алдындагы мындай дөңгөчтү көрүп айтышат да. Дин жөнүндө дагы, иман жөнүндө дагы көп сүйлөшүптүр да. Динди карай келсекчи, бир дагы мусульманинди жамандабаш керек. Эгерде жамандык жасап ийген болсо, ката кылып ийген болсо, биз катышыбыз керек. Аны коргоп коюшубуз керек. Ага жардам берип коюшубуз керек. Вот ушуну настоящий мусульманин дейт да. Аманат жөнүндө сүйлөшүп болчу. Аманат дегенде Википедиядан эле карасаңарчы, нематериальный, а материальныйга бөлүнөт. Нематериальный бул эне тилден башталат. Аялдарыбыз аманат. Негизи кыргыз эркектердин баарыбыздын аманатыбыз бул Кыргызстанда кыргыз айымдарыбыз бизге аманат. Бирөөсү чалынышы мүмкүн, бирөөсү мүдүрүлүшү мүмкүн, бирөөсү туура эмес сүйлөшүшү мүмкүн. Биз аларды коргоп, колдоп коюшубуз керек. Күнөөсүн жаап коюшубуз керек. Ушак таратпай, мында ушакчыдай болду эле, эркек блогерлер көчү, блогерлер таратып эле, анан еще башка улуттарга талап атпайбы, ошолор мени мындай бесит да, мындай айткандачы.